Кыргызстандын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзам күчүнө кирип, документ бүгүн Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Аталган мыйзамга ылайык мындан ары Кыргызстандын туусундагы түндүк 4 чамгарактуу болуп, күндүн нурлары түз тийген формада желбирейт. Ошондой эле өзгөртүлгөн мыйзамда мамлекеттик туу түшүрүлгөн документтер жана автоунаалардын номерлери жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулары жазылган. Президент Садыр Жапаров 25 декабрда Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразия экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Анда өлкө башчы Евразия экономикалык биримдиктин ичинде өз ара сооданын алкагында товарлардын эркин жүрүү принцибин жүзөгө ашырууга механизмдерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн кароо зарылдыгы турганын айтты. Ал айрым өткөрүү пункттарынын азыркы инфраструктурасы жүк ташуучулардын көбөйгөн көлөмүн иштеп чыгууга мүмкүндүк бербесин белгилеп, бул чек арада көзөмөл иш-чаралардын убактысы узарып кетишине алып келерин кошумчалаган. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитети бүгүн Бакыт Төрөбаевдин суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри кызматына талапкерлигин жактырды. Бакыт Төрөбаевди аталган кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 25 декабрда кол койгон. Бакыт Төрөбаев 2022 жылдын мартынан бери министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. 2021 жылдан 2023 жылга чейин Манас аэропортунун жалпы кирешеси 52%га өскөн. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Ал 2023 жылдын алдын ала жыйынтыгы боюнча кирешенин жалпы көлөмү 10,7 миллиард сомду түзгөнүн, бул 2022 жылга салыштырмалуу кирешенин 1,7 миллиард сомго же 20%га көбөйгөнүн белгилеген. Оштогу номер 25 колониядагы камералардан 17 даана уюлдук телефон, ошондой эле тыюу салынган башка буюмдар табылып алынган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлайт. Атайын кызматтын билдирүүсүнө караганда, тыюу салынган буюмдарды эркин алып жүрүү боюнча бул мыйзамсыз иш-аракеттер мекеменин мурдагы жетекчисинин макулдугу менен жүргүзүлүп, көрсөтүлгөн коргоо үчүн соттолгондордон системалуу түрдө пара алып турган. Учурда УКМК тарабынан Юстиция министрлигине караштуу Ош шаарынын номер 25 мекемесинин экс-жетекчиси кылмыштуу аракеттери тууралуу кошумча маалыматтарды чогултуу жана документтештирүү боюнча тергөө ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле дагы башка тиешеси бар адамдар иликтөнүүдө. 2023 жылдын 31 октябрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 59 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирет. Тышкы карыз 4 миллиард 482,43 миллион доллар, ички карыз 1 миллиард 518,116 миллион доллар. Жаңы жылда кыргызстандыктар 1-7 январь күндөрү эс алат. Министрлер кабинетинин 2024 жылдын дем алыш күндөрүн которуу жөнүндө токтому кабыл алынды. Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн рационалдуу пайдалануу максатында 5 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген. Мамлекеттик бюджеттен каржылануучу мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери 2024 жылдын 1-7 январына чейин эс алышат. Азат Эркинбаев грек-рим күрөшү боюнча Азиянын эң мыкты машыктыруучусу аталды. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясынан билдиришти. Федерациянын маалыматына ылайык, кыргызстандык машыктыруучуга Наам Азиянын бириккен күрөш дүйнөсү чыгарган 2023 жылдын жыйынтыгы менен ыйгарылган. Белгилей кетсек, Азат Эркинбаев Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу.